аял киши талашат. Негизи эле турмушка чыкканга чейин байкасаңыз, өзүңүздө эжеңиз бар, карындашыңыз бар, сиз менен талашат, башка коноктор менен талашкан сөз бербейт. Жада калса өзүңүз мисал эркек киши болорок апаңызды өтө катуу урматтайсыз, сыйлайсыз, кээде апаңыз менен дагы талашат да. Демек, негизи баягы талашыш, бир нерседен эптеп өзү адилетсиз болуп атса дагы жеңиш деген нерсе аял кишиде болот. Ошондуктан да үйлөнөм деп аткандарга себепсиз кечирим сураганды, кээде адилетсиздик болбосо да кечиргенди, айтор ушул нерселерге маани берип үйлөнүш керек эркек киши. Аял киши сабыр башканы сүйлөйт, түштө башканы сүйлөйт, кечкурун башканы сүйлөйт. Кээде өзү дагы түшүнбөйт эмнени сүйлөп атканын. Ошондуктан да аял кишилерден окумуштуулар аз. Ошондуктан да аял кишиден президенттер аз. Ошондуктан да аял кишилерден Нобель сыйлыгын алгандар аз. Ошондуктан да аял кишилерден акындар аз, жазуучулар аз, акылдуулар аз. Эркектерден эсебине жетпейсиң. Айтайын деген не маселе? Бул деген аял киши төмөн, даражасыз, башка деген маселе эмес. Өтө күчтүү психолог болот негизи аял киши. Өтө узун ойлойт, бирок кыска чечим чыгарып коет да. Ошого маани бер, эркек.